Алдыдагы эфирибиз Кыргызстандагы туризм тармагы туристтерге болгон тейлөө тууралуу болмокчу. Сиздер менен мен Нуржан Султанбекова, саламатсыздарбы? 13-14 май күндөрү Чолпон Ата шаарында Ысык көл эл аралык туристтик көргөзмө жарманкеси өтөт. Иш-чаранын негизги максаты туристтик уюмдардын ортосунда байланыш түзүү, Кыргызстандагы кызыктуу жерлерди, туристтик продукцияны пропагандалоо, конокторду этно-экотуризмдин кызматтары менен тааныштыруу. Бул көргөзмөнү 2016-жылдан бери Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги уюштуруп келет. Бүгүнкү эфирибиздин коногу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине караштуу туризм департаментинин жетекчиси Дастан Дайырбеков. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Айтсаңыз, алгач эле ошо иш-чара туристтик көргөзмө жарманкеси өткөн турат. Ошо иш-чара кандай өтөт, максаты, биздин коомго пайдасы тууралуу? Адатта бизде ушул эки жайкы анан кышкы мезгилин туристтик мезгилин ачуу бул эки сезонго бөлүнөт. Анан бирок азыр көптөр айтып жүрөт, мисалы үчүн ошо туристтик сезонду жаппай эле койгулачы деп, эч кандай жайкы же кышкы туристтик сезон жабылбайт. Ал бир гана ошо расмий түрдө биз старт беребиз, мында ачылды деп. Ошондон кийин жайкы же кышкы мезгил, туристтик мезгил ачык болуп саналат да. Анан биз ошол Ысык көл туристтик эл аралык уюм, эл аралык жарманке көргөзмөнү уюштуруп жаткан себебибиз бул ошол жыл сайын өтүүчү иш-чара болуп саналат. Муну менен бирге биз ошол өлкөбүзгө ошол жакын эле биздин ошол КМШ мамлекеттеринен келген Казакстан, Өзбекстан, Орус Федерациясынан жана андан аркы Европа мамлекеттерине ошол биздин туристтик мезгилде же болбосо биздин ошол жалпы туристтик дарамитин даңазалоо максатында чакырып, ошол жактан турагенттиктерди, туроператорлорду, тийиштүү ошол туризм рыногунда кызыктар тараптарды ошол чакырып, анан ошол жактан өзүбүздүн туристтик дараметибизди даңазалоо максатында, ошол биздин туристтик объектилерди, жайларды көрсөтүү максатында, ошол эле биздин бул жактагы ички ата мекендик туроператорлор, турагенттиктер менен өз ич-ара байланыштарды түзүп, өз ич-ара баягындай сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, бири менен кызматташууну күчөтүү максатында, жанагы албетте инвестиция тартуу, ошо туризм тармагына, жалпы туризм тармагында иштешкен, же болбосо туризм тармагында иштебеген, бирок ошого мындай саналаш, ошого бир ыкташ болгон мындай тийиштүү өзү кызыктар тараптар менен ошол баягы B2B деп коет, бизнес менен ошол бизнеске жолугушуусу дегендей, ошондой максатта уюштуруп жатабыз. Быйылкы көргөзмө былтыркы же башка жылдарга салыштырмалуу эмнеси менен айырмаланат, эмнеси менен өзгөчөлөнөт, эмнелерди билсек болот? Эми албетте былтыр дагы биз ошол өткөзгөнбүз, бирок сиз билгендей эле, баарыбызга белгилүү болгондой эле, COVID-19 апаты ошол өзүнүн баягы кайсы бир деңгээлде биздин мамлекетке же болбосо ошол туристтердин биздин мамлекетке келүүсүнө бир терс таасирин тийгизген. Убагында сиз билгендей эле бардык мамлекеттер локдаун деп коет, ошол жабык болуп эсептелинген. Же болбосо биздин мамлекет мисалы үчүн ачык болгон күндө дагы алар өздөрүнүн ошол ички туристтердин сыртка чыгуусу боюнча бир аз кыйынчылыктар болгон да. Ошол баса белгилеп айткым келет, биз өз убагында тийиштүү жана алгоритмдерди кабыл алып, ошол тийиштүү мамлекеттерден туристтерди кабыл алуу боюнча жеңилдетилген алгоритмдерди ошол тийиштүү мамлекеттик кызмат органдары менен биргеликте иштеп чыгып, ошол туристтердин келүүсүнө дагы түрткү болгон. Эңден бир эле ошол КМШ мамлекеттеринин ичинен ошол Кыргызстан өзүнүн чек арасын мындайча айтканда аба жолдоруна дагы, анан кийин жер баягы автоунаа жолдор менен дагы өткөнгө тийиштүү чаралар болгон. Эми өзгөчөлүктөр боюнча айта кетсек, сиз билгендей эле ошол бизде азыр былтыр мисалы үчүн кайсы бир мамлекеттердин баардыгын көбүсү жабык болсо, келгенге мүмкүнчүлүк жок болсо, же болбосо мындайча айтканда ошол илдетке байланыштуу чектөөлөр болсо, быйыл бизде ошол өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле вакцина сертификаты, жанагы ПЦР анализдерден ошолор биз ошо тийиштүү мамлекеттик кызматтар
ошол көзөмөлүндө болуп, анан ошолор азыр мындайча айтканда алым салынды да. Бул деген сөз туристтердин ошол келүүсүнө же болбосо баягындай мындайча эркин келип бир чектөөлөрү жок болуп баягы саякаттоого мүмкүнчүлүк берет да. Албетте баягындай тийиштүү көзөмөлдөр болуп турат мындайча үстүртөдөн. Бирок деген менен башка мамлекеттерден биз ошол туристтерге келүүсүнө ыңгай жакшы түзүп атат да. Бизде быйыл өзгөчөлүктөн болуп, былтыркыга караганда ошол Туркия мамлекетинен Бурса шаарынын мэриясы келип отурат бүгүнкү күндө. Ошону менен бирге бул жакта Казакстандан туроператорлор келген турат, Ирандан бир туроператор келет, Орус Федерациясынын ошол туризм тармагында өкүлдөр да келүүсү күтүлүүдө. Биз негизи жалпы 12 мамлекетке жалпысынан ошол дүйнө мамлекеттерине чакыруу жибергенбиз. Анын ичинен ошол мүмкүнчүлүгү барлар бүгүнкү күндө кайсы бир себептер менен келе албай тургандыктарын, кайсы бир себепте келе ала тургандыктарын ошо билдирип атат. Анан бул жакта ошол көбүнчө Кыргыз Республикасындагы элчиликтер чакырылган, ошо элчиликтер анан кийин бүт ошол 7 область боюнча өзүнүн ар бир область өзүнүн региондук туристтик дараметин, маданий туристтик дараметин чагылдыруу көрсөтүү боюнча өздөрүнө мүмкүнчүлүк берилген. Ошол алып айтып өтсөк, бул 7 областтын Ош областынан сырткары бардык 6 областтын боз ий тегишет. Ошондой эле Ош шаардык мэриясы да өзүнчө ошол жакта рух ордодо боз ий тегишип, ал жакта ошол өздөрүнүн бир кайсы бир региондук өзгөчөлүгү, мисалы үчүн айталы Элечекте мисалы үчүн алайда башкача жасаса, тиксе башкача мындай жасалгасы же болбосо турушу башкача болсо, мисалы үчүн Нарында же көлдө өзгөчөлүгү бар дегендей, же болбосо ар бир региондун, областтын өзүнүн ошол жергиликтүү өзүнүн бир өзгөчөлүгүнө жараша же климатына жараша өздөрүнүн бир тамак ашы, даам ооз тийгендери башкача болушу мүмкүн. Ошолор мисалы үчүн чагылдырылат, же болбосо өзүнүн туристтик продукциялары, мисалы үчүн айтып өтөлү, ошол эле бир сувенирлер болобу же атайын жанагындай жасалган кийизден жасалган, эко кийизден жасалган өзүнүн бир өзгөчөлүк бир сувенирлер болот, ошолорду көргөзүшөт да. Ошондой эле биз ички туристтик авиакомпаниялар же болбосо туристтик компаниялар биздин ошо ысык көлдөгү жалпы ошол санатория, курортторду чакырганбыз. Алар буюрса катышат ысык көлдө. Анан бул жактан дагы тийиштүү, жана айтып кетпедимби, кээ бир мисалы үчүн туризм тармагында эмес, башка жакта дагы мисалы үчүн айталы бир башка тармактын деле ошол көргөзмөсүнө катышканга мүмкүнчүлүк алсак болот дегендер дагы бар. Алар дагы буюрса катышат. Анан кийин бул биздин баягы айтып атпайбызбы, туристтик жарманке, анан кийин көргөзмө деп. Бул албетте ошол туристтерди тартуу, инвестиция тартуу, бүт ошол бир аянтчада баарын чогултуу дегендей, мындайча айтканда бетме-бет жолугушуусу болот. Анан ошол менен бирге жайкы расмий мезгилге, туристтик мезгилге расмий түрдө старт берилет. Анан ал жакта бир гана ошол туристтик жарманке болбостон оюн-зооктор жана Салбурундун ошол Салбурун Тогуз Коргол деген сыяктуу ушундай биздин өзгөчөлүктөрүбүз чагылдырылып ал жакта. Анан ошону менен биргеликте концерттик шоу программа болот. Кечинде атайын ушундай расмий ачылышына старт берилгенде 13 майда кечинде ошо расмий старт берилет. Ага чейин саат 12ден баштап ошо 4кө чейин ар бирге келген областтын, мен жана сизге айтып кетпедимби, ар бир региондон, областтан келгендер, ошол өкүлчүлүктөр маданий концерт коюшат, ошол жергиликтүү жерден келгендер. Айтсаңыз, негизинде туристтик тармак бул экономикага аябай бир салымын кошот. Азыркы тапта туристтердин агымы Кыргызстанга кандай болуп жатат? Көбүнчө кайсы тармакка кызыгып келишет Кыргызстанга? Эми азыр негизи буга чейин 2019-жылы эң бийик көрсөткүчтөрдү көрсөткөн, эң бийик туристтердин агымы боюнча. Анан азыркы 2021 ошол COVID-19 апатынан кийин азыр бизде мындайча айтканда, орусча айтканда восстановление деп коет, туристтик тармактын азыр калыбына келтирилүүсү да. Азыртадан уже
акырдынан көтөрүлүп келатат. Эми алып көрсөк, туристтер бүгүнкү күндө азыр биринчи кезекте мисалы үчүн жайкы туристтик мезгилде сиз баарыңыз билгендей эле ошо биздин жакынкы мамлекеттер, булар Өзбекстан, Казакстан, Россия Федерациясынан бул Ысык көл областына болгон агым болот. Бирок экинчи кезекте мисалы үчүн араб өлкөлөрүнөн келген биздин туристтер, булар ошол суу боюндагы мисалы үчүн суунун агып жаткан жайлоолорго кызыгышат да көбүнчө. Жайлоолорго кызыгып, экотуризмге көбүнчө кызыгышат. Ошол суунун боюнда агып аткан суунун жээгине отурушуп, ушундай дем алып эс алганда жакшы болушат. Азыркы убактарда бизде ошол көп ошо араб өлкөлөрүнөн да келип атышат. Себеби буга шайкеш биздин Ысык көл, буга шайкеш биздин ошол дүйнөлүк жанагы туристтик көргөзмөлөрүнө да катышабыз. Биз эл аралык, анын ичинде ошол Дубайда катыштык, мына Дубай Экспо дегенде, андан кийин Arabian Travel Market деген да бир чоң дүйнөнүн жанагы бүт кызыктар туроператорлорунун, туристтик кызматкерлеринин жолугуш аянтчасына бириктирген ошол жакында эле болуп жатат. Азыркы убакта дагы ошого катышып атабыз. Ал жактан дагы ошо тийиштүү туроператорлор кызыгып, анан туристтерди бул жака сөзсүз түрдө жиберишет да. Анан мисалы үчүн Түркиядан келген туристтерибиз болсо, мисалы үчүн алар бизге белгилүү болгондой Түркияда мисалы үчүн өзүнүн жер ортолук деңизи бар, анан баягы Кара деңизи бар, ал жакта өздөрүнүн көлдөрү бар. Бирок карабастан да сөзсүз түрдө Ысык көлгө келишет. Бирок аларды көбүнчө баягы тарыхый жерлер, тарыхый жайлар ушундай кызыктырат да. Аларда да ошондой бир жайлоолор кызыктырат. Мисалы үчүн тоонун бийик тоолу, мисалы үчүн нардындагы тиги көл суу кызыктырат мисалы үчүн да. Бул жакта көл төр деген сыяктуу ушундай бир өзгөчөлүгү болгон экотуризм, мисалы үчүн кымыз ичүү же болбосо жайлоо туризм, ушундайлар да көп кызыгат да. Биздин жакынкы мамлекетте, коңшу мамлекеттегилердин мисалы үчүн көбүнчөсү агымысы мисалы үчүн Ысык көлгө келет. Экинчиси Өзбекстанда азыр мисалы үчүн Өзбекстандан келген туристтерибиз көбүнчө зыярат туризм деп коет. Ошо зыярат туризм бизде мына зыярат туризмге кызыккандар, ошого келгендер көп да. Мисалы үчүн Сафет Булан деген бар бизде, сиз билесиз, ошол Жалал Абад областында Ала Бука районунда ошо Сафет Булан деген тарыхый баягы зыярат кыла турчу жер бар. Ошол жака келишет. Дагы ушундай бир Абшырата деген мисалы үчүн Ошто ушундай бир биздин тарыхый зыярат кылуучу жерлерибиз көп да. Анан мисалы үчүн Россия Федерациясынан биздин ошол санаторийларыбызга, курортторубузга келишет, Ысык көл жергесине келишет. Ушундай баягындай ар ким туристтин мисалы үчүн баягы бир гана тармакты же болбосо бир эле туризм тармагынын туризм бир кандайча айтканда, орусча айтканда вид деп коет эмеспи? Бир гана түрүн тандабайт. Ар кимдин өзүнүн табиғаты башкачы. Мисалы үчүн сиз бир күнү көлгө баргыңыз келсе, эртең тарыхый бир жерге баргыңыз келет, же тоого баргыңыз келет. Ушундай ар бир туристтин, ар бир мамлекеттен келген туристтин өзүнүн табиғаты өзгөрүп турушу мүмкүн, каалоосуна жараша. Анан бирок көбүнчө басымдуу бөлүгү ушундай болот да негизи. Туристтер келгенде мамлекетке кандай пайдасы тиет? Себеби көп эле жеке ишкерлер өздөрүнө тиешелүү участокторду алып алышкан, өздөрүнө тиешелүү участоктор менен ошол жакта өздөрүнүн бизнесин жүргүзүшөт да. Анан мамлекетке да пайдасы тиеби? Сөзсүз түрдө сиз өзүңүз жогоруда белгилеп айтып кеттиңиз, бул туризм экономикалык тармак. Экономикалык тармак ошол мен жогоруда айтып кетпедимби, ушу буга чейинки жылдарда, пандемияга чейинки жылдарда бир топ өзүнүн жемишин берип келген. 5% чейин ошол ички продукцияны түзгөн. Анан эми ар бир өлкөлөрдө өзүнүн ошол инфратүзүмдөрүнө байланыштуу, өзүнүн туристтик дараметине, потенциалына байланыштуу же ошондой бир экономикага таасирин көп алып келет да. Сөзсүз түрдө мисалы үчүн сиз азыр аэропорттон келдиңиз, элестете элесиз, чет мамлекеттен келдиңиз, аэропортко келип түштүңүз. Аэропорттон келип түшкөндөн кийин сөзсүз түрдө сиз маршруттук таксиге же болбосо таксиге түшөсүз. Бул жеке ишкерге же болбосо жеке жанагы иштеп аткан элге ошол экономикалык пайдасын азыртадан баштап алып келип баштады да, биринчи кадам. Анан кийин сиз келип тамак аш жедиңиз, бир кафе, ресторанга кирип, кийин бул жака жатаканага жаттыңыз. Ошого берген бардык сиз кетирген каражаттар
баары тең ошол экономикага таасирин тийгизет да, сөзсүз түрдө. Мисалы үчүн сиз эгер элге экономикалык пайда алып келсе, ал сөзсүз түрдө мамлекетке да пайда алып келген болот. Ошол жактардан тийиштүү бир салыктар төлөнөт, тийиштүү мисалы үчүн төлөмдөр төлөнөт дегендей кошумча бир каражат келип аткан бул көрүнүш, бул экономикага сөзсүз түрдө мамлекетке жалпысынан түшүп аткан баягы салык түшүп аткан болсо, ал болсо сөзсүз түрдө экономикага артыкчылык алып келет да. Анан айтсаңыз, тейлөө тармагы Кыргызстанда кандай, талапка жооп береби? Тейлөө тармагында азыр биз өзүбүз көрүп жаткандай акыркы убактарда, акыркы 5-10 жылдыктарда биздин ошол туризм тармагында, тейлөө тармагында иштегендер кандай болгондо, кандай тейлөө кызмат көрсөткөндө ошондой баягы клиенттер же болбосо кардарлар келет экен, жакшы түшүнүп калышты. Ошого байланыштуу өздөрү ошол кардарларга сылык сыпаа мамиле жана сапаттуу бир кызмат көрсөткөнгө баары тең эле умтулуп калышты. Албетте 100% да бизде баары жакшы деп айтпайбыз, айта албайбыз, бирок деген менен жакшыртуу жолунда, өнүгүү жолунда баратабыз десек адашпайбыз да. Анан ошого байланыштуу дагы ошол сапаттуу тейлөө тармагында кандай сапаттуу тейлөө көрсөтүш керек, кандай ошол келген кардардын туристтин көңүлүн алыш керек деген сыяктуу бизде атайын ошол эл аралык өнөктөштөр менен биргеликте болгон окутуулар жүрөт. Региондордо, мисалы үчүн Бишкекте, ошол 7 областтарда же болбосо ушундай бир окутуулар жүргөндө биз сөзсүз түрдө ошол туризм тармагында, тейлөө тармагында биринчи кезекте ошол конок үйлөрдү, ошондой эле жанагы чоң отелдерде ошонун өкүлдөрүн, тийиштүү өкүлдөрүн чыгарып, ошо биргеликте ошондой окутуу иштерин жүргүзөбүз да. Дагы бир маселе бар да, Кыргызстанда дагы бир орчундуу маселе ошо даараткана маселеси жана талапка жооп бербеген дааратканалардан улам биз тилекке каршы сырттан келген конокторду да качырып алабыз да. Анан бул багытта алгылыктуу иштер кандай жүрүп атат? Мисалы шаарды биз айылды айтпай эле коелу, ошо башка мамлекеттерде тоолорунда, токойлорунан бери ошо дааратканалар жайгашканда, биздечи качан ушул нерсе чечилет? Абдан жакшы баса белгилеп кеттиңиз. Бул орчундуу өтө бүгүнкү күндө мындайча айтканда чечилүүчү маселелердин эң мындайча айтканда баш сабында турат. Биз баарыбызга белгилүү болгондой ушу буга чейинки жеке дааратканаларды, мисалы үчүн ошол эле Соңкөлдө биз көргөнбүз, жанагындай боз үй, юрт ичин лагерь деп коет. Ошол жакта бир заманбап болгон дааратканалар орнотулуусу боюнча, анан бул боюнча иш-чараларда, мисалы үчүн Ысык Көл областында азыр ушу Дүйнөлүк банктын проектиси боюнча 5 туристтик кызмат көрсөтүү борбору курулат. Ошол курулганда курулуу иштери буюрса башталат. Ал боюнча иштер бүтүп калды. Ошол жерлерде мисалы үчүн бул балыкчыда, жанагы Ысык Көлдүн түштүк жагында ошол саякаттоо кетип баратканда ошол өзүнчө кофейнясы болот, өзүнчө дааратканасы болот, мындай заманбап дааратканасы. Ал жакта ошо турист келип кайсыл жакка баруусу боюнча, кандай маршрут кетүүсү боюнча маалымат ала алат да. Ошол буюрса 5 объект курулган жатат, абдан сүйүнүчтүү нерсе, ошол дааратканасы менен биргеликте. Ошондой эле биз быйыл айтып калып, быйыл ошол жанагы фонд түзүлүп жатпайбы? Фонд поддержки развития туризма деп коет. Өнүктүрүү жана колдоо, туризмди колдоо фонду деп коет. Бул ачык акционердик коому. Ошол тармакта да ошол жалпы туризм тармагында даараткана маселеси боюнча проекттер киргизилип жатат. Бүгүнкү күндө биз ошол жергиликтүү бийликтер менен биргеликте ошол атайын жерлерди аныктап атабыз. Ошол аныктоо боюнча комиссия түзүлүп, расмий түрдө өкүлчүлүктөр менен биргеликте ошол жакта респоинт деп коет. Бизде ушу жогорку мурунда жетекчилик дагы белгилеп кетти эле. Ошол жакта быйыл ошолордун курулуусу боюнча жерлер такталып, аныкталып, анан ошолор боюнча куруусу боюнча иш жүрөт деп. Буюрса бул маселе унутта эмес, бул маселе баягы айтып кетпедимби, баш сапта турат деп. Анан бул тийиштүү баягындай сиз айтып кеткендей тийиштүү тейлөөлөр, тийиштүү баягындай мындайча айтканда комфорт болуш үчүн ушул нерселерди жасоого биз ошол жасоо жолунда турабыз да азыр. Буюрса булар сөзсүз түрдө ишке ашат. Чоң рахмат Дастан мырза, биздин эфирибизге келип бергениңизге, абдан иштериңизге ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Кыргызстандагы туристтик сезон жана туристтерге каралган шарттар, тейлөө тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү эфирибиздин коногу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине караштуу туризм департаментинин башкы адиси Дастан Дайырбеков болду.
Биздин Борборлук телеканалды социалдык тармактардан YouTube, Facebook, Instagram жана TikTok баракчаларынан да көрсөңүздөр болот. Сиздер менен мен Нуржан Султанбекова. Саламатта калыңыздар.